Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым? 23 сентябрь мамлекеттик тил күнүнө арналган класстык саатыбызды баштайбыз. Класстык саатыбыздын темасы улут наркы улуу тил деп аталмакчы. Сабактын максаты: бүгүн балдар сабактын жүрүшүндө улуттук тил, мамлекеттик тил деген эмне экенин биле аласыңар. Улуттун улуулугу анын тилинде сакталаарын, андыктан эне тилин баалай билүү керектигине ынанасыңар. Алгач балдар тил деген эмне экенин билип алалы. Адамдарды айбандан, жан-жаныбардан өзгөчөлөнтүп айырмалап турган бирден бир касиети бул анын тили болуп эсептелинет. Дүйнө жүзүндө көптөгөн тилдер бар. Ал тилдердин баардыгынын аткарган кызматтары бирдей эле. Себеби тил адамдардын бири-бирине болгон байланышуу, ой-пикирин билдирүүчү куралы болуп эсептелинет. Тилим менен келди манас дастаны, сиңирилген кыргыз элдин нарктары, айкөл пейил меймандостук сапаттар, үрп адаты, жакшы каада салттары. Улуттук тил деген эмне? Нечендеген кылымдар бою кыргыз элине кызмат кылып, анын маданиятын, тарыхын, каада салтын сактап келе жаткан тил кыргыздын улуттук тили болуп эсептелет. Улуттун улуулугун сактаган эне тили. Ар бир тил өз элине улуу демекчи, биздин кыргыз тилибиз дагы улуттун улуулугун, чыныгы жүзүн сактап келе жатат. Биз үчүн алтынга алмашкыс зор байлыгыбыз эне тил. Кыргыз элин өзүнчө улут катары дүйнөгө тааныткан кыргыз тили. Кылымдардан бери кыргыз тил аркылуу кыргыз эли жан дүйнөсүн, ой тилегин, маданиятын чагылдырган. Дал ушул эне тили эл тилегин аткарат. Дал ушул эне тили эл тагдырын башкарат. Эзелтеден эле элибиздин байрагы кызыл туу, бийиги адам, башаты мекен, урааны манас, сынчысы эл, балбаны жер, турагы боз үй, тумары ак калпак, эримеги комуз, санаты санжыра, акылын акыл, пейили меймандостук, байлыгы эне тил болуп келген. Кыргыз тили дал ушундай уюткулуу улуттун тили. Эне бул мекендин башталышы, эне бул эне тил, эне бул эне сүтү менен кошо сиңген абийир деп залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматов айткандай, элди түгөлүк эл кылып турган анын тили. Демек балдар, улуттук тил деген эмне экенин билдик. Ал эми мамлекеттик тил деген эмне? Биздин кыргыз мамлекетибизде 80ден ашуун улуттун өкүлдөрү жашайт. Ошол улуттарды байланыштырып турган жалпы тил жана мамлекеттик иш кагаздар жазыла турган тил мамлекеттик тил болуп эсептелинет. Бул жашоодо эң маанилүү тил болот. Тил аркылуу сүйлөйт жана ойлонот. Пикир айтып, билдирип сезимдерин. Ар бир адам тили менен зор болот. Кыргыз тили 1989 жылдын 23 сентябрында мамлекеттик тил макамына ээ болгон. Азыркы мамлекеттик тил республикадагы түпкүлүктүү элдин тили жана башка улуттук көпчүлүк элге да жарактуу тил. Өзү кылымдар бою маданий дөөлөттү түзгөн тил. Байыркынын уландысы. Кыргыз тили Кыргыз Республикасынын эң негизги белгиси. Келгиле балдар, эми тилге байланыштуу тапшырмаларды аткаралы. Биринчи тапшырмага көңүл бурабыз.
Бул тапшырмада тилди океанга, таразага, тоого жана башкаларга салыштырып жатат. Балдар, эмне үчүн тилди буларга салыштырып жатат? Ойлонобуз жана чечмелеп көрөбүз. Экинчи тапшырма. Бул жерде бүрдөгөн дарак турат. Силер, балдар, бул дарак класстерди толтурасыңар. Кыргыз тили канткенде өнүгөт. Өзүңөрдүн оюңарды дарак кластерге жазгыла. Акыркы жыйынтыктоочу тапшырма. Суроолорго жооп бергиле. Эне тилинин өткөндөгү абалы кандай эле? Азыркы абалы кандай? Жана эне тилиң келечекте кандай өнүгөт деп элестетесиңер? Тилден келет бабалардын тилеги, тилден келет жакшылыктын илеби. Кан айланткан толтосунда жүрөктүн, тилибизди жаныбыз деп билели. Мына ушул ыр-саптар менен, балдар, мен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктагым келди. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла, балдар.